вообще обыл сот болып тұрып текшербейді. Райондық соттордучу. Ошо 1000 сомго 3,5 миллион сомдук үй чечилеби. Бул не деген чечмеде? Облыс Бишкек, Верховный сот ушинтип ойноп атат. Өтүнүш жазгыла дейт, өтүнүш жазсак, өтүнүш жаздым дейт. Өтүнүш жазып мурун билген экенсиз, эми карабайбыз деп. Курулай шылтоолорду. Азыр бәріне наразы бүт чыгат эми. Кандай коррупция менен, коррупция деп жалган эле Бабановго эмне шылтоо сүйлөнүп калды. Бабанов болуп албасын, сенден баштайм деп Бабанов деле коркутту жеңди. Ақтайдан же Бабановду коркутуп качырыш үчүн коррупция деп ошо кичине алышып калды коррупция деп. Кана эми 10-жылы басып алган мына жерде сепаратист батырып деп каны ремонттонгону. Мына сот эле уруп, мына 2,5 миллион сом кетти, мына кичине бөлүгүнө ремонтко деп атат. Кайсы бул өзү ремонттонгонуздан жагып университет боюнча каны 8 жыл деп соттошкондор бар. Ошо 8 жыл соттошкон адам ошол туура. Ал акча төлөп коюп, ал туура эмес. Муну назарына отурат. 8 жыл соттошкону Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баланчы район и Верховный сот болуп 8 жылга сүйлөнүп жүрөт. Бүт бардыгы мага жалып кылып катыш бериң Махабат Осмоновна деп доверенность бергендерге катыштым. А меники деле 8 жыл болду көйгөйүм. Ошо чечилбей атат. Меники обыл администрация, мэрия. Акыркы президент чечет деген боюнча президентке барсам, айырда Субанов деген чечип калыптыр. Президент иштебей атыптыр. Субанов деген иштейт экен. Жалган деле сооронбай болуп алыптыр. Мага келдим президентке суранып жазсам, 8 жылдан бери чечилбей атат көйгөйүм. Десем, сиз өзүңүз эмне Сооронбай Жээнбеков, сизди шайладыңыз, жакшы ниет менен сиз чечпедиң десем, Субанов катчысы эмне кылыптыр, жинесиңерби? Эч качан президент иштебейт экен, Субанов иштейт экен а жерде. Жалгандан эле президент болуп алды. Президентке кайрылуу, президентке кайрылуу жасасак, эч качан элдин көйгөйүн жеткирбейт экен муну катчылар. Ал жерде жанагы соттордун төрагасы Санжар Исабаев деген экен да. Ошо босогодон өткөрбөйт. Кыргызстандын эли өзү 5 миллион 600 миң болуп атат. Жалал-Абадты фермерство басынып, сырдан калган завод фабрикаларды 2 адам бөлүп алган, кырбатташтыр. Ошолор бай азыр, бала чакасы. Эч кандай иштебей жатат. Элди жакыр кылып бүттү, эл жакырбыз биз. Бизде эч кайсы мамлекет толтпойт. Потом эл Раса Кыргызстанда байлык калган. Только чиновниктер жеп бөлүп алды. 1,5 миллионду Россияга барып иштеп көрчү, кандай кордукту көрөсүң? Бир бооруң жок, или бир бөйрөгүң жок, бооруңдан айрылып, ден соолуктан айрылып келип, уруп камалып атат бизди балдар. Бири-бирин өлтүрүп коюп атат. Кандай көргүлүктү көрүп атат, чоңдорду көрүп атасыңар эмне кылды? Жайындасы бардым, Ресса галстукту тагынып алып, Белый домдун ичине, Белый дом ак үйдүн ичине мындай кылып туруп машина менен өтүшүп атты. Ресса кордукту тартып, сен эмне элге эмне кылып туруп, элдин үстүнөн байып алдың, бир жерди жеп келип туруп мындай өтүп кетип атасың байып туруп. Эл бечара эмне кылып жүрөт, кап алдым. Сен эмне кылганыңа кердеп лексусунан өтүп атасың дедим. 8 мына менин томографиям мына. Сахар алдым, том олдум, уруш болбогондо мен бизнесмен аялмын. 2007 жылы 1 тонна 200 грамм курук козгарынды түптөргө Жалал-Абадка 1700 сомдон өткөрүп 2 миллион 40 миң сомго сатканмын мен. Мен кандай бизнесмен болгом? 21 жашымда мен 21 жашымда директор болгомун. Эл менен иштеген аялмын. Элди кандай көйгөнү ушундай чече алам мен. Мен, например, мага окшогон адам болсо, например, жүрөктү сырдан калган эмне менен завод, фабрикалар менен кармап отуруп элди байытып, эч кимге жалындырбай, кыргыздын баласын корозго окшотуп коет болчу, мынтип карай турган кылып элге. Кыргыздын баласы мен Кыргызстандамын деп мынтип карайт болчу. Бардык эмнеге? 15 республикага. Бизди кандай кылып койду? Мындан буяка жакшылыкты ойлобогула. Рас алдайт. Кече күнү биз жөө жүрүшкө кетип атканда, Сузактын акими болсо, чечип беребиз деп. Жалган рас алдайт экен, эч ким ишенбегиле. Көзүңөргө алып кетип, эч ким ишенбегиле. Бизге жакшылык кылганда акайып, завод, фабриканы буздурбастан, фермерствону жетиргизбестен 2 адамга, ono губернатор болуп тургандарга, элди байытып, элди балдар, кыргыздын балдары күчүрөп, машина минип жүргөн болот болчу. Эчтей мындай. Баякы корейстер имге машинада жүрөт болчу. Диктаторский заманда жашап калдык. Сен муну тартыпсың, мине чыгарсың деп, жогал иштен деп айдайт. Кара мен
тонолуп калдым. Кандай бояй албочум? Махабат Усманга махабат акча бериң десе бергенмин. Айтсынчы, элге жардамым бар. Эч качан жалган сүйлөгөн эмесмин. Пайдам бар. Мынерге келип топтон эмне кылдым? Чеч бере алам. Айтып атам, мындай деп. Мына Жалал-Абадта кандай уурулар бар. Мен ошолорду көрдүм. Атып салсын жалган сүйлөсө. Мен барып көрсөтүп берем ууруларды. Эмне үчүн сурабайт ушуларды? Шулар бир үйдү сатып экинчисинде жашап атат. Мына ГП деп турган ойнерде мунун бурчунда Нурмамат элдик ГП деп Кадыржандын мүлкүнү, Бакиевдин мүлкүнү өткөрүп берген. Алардыкын азыргача сатып туруп, Бакиевдин үйлөрүн сатып туруп, чет элге перевод болуп атат акчалар. Калганын башкалар жеп атат. Көрсөтүп берем колум менен. Көрсөтүп берем. Жалган айтсаң атып салсын, жалган сүйлөбөйм мен. Мына сахыр алганмын. Мүлк менин байлыгымды талап уртап кеткен уруш 2010-жылы. 1 жыл кечиктим элден. Элге жардам бердим. Баламдын тилини тиштеп туруп 89-жылкы бала. Достор өлгөнү көрүп туруп стресс болуп калгандан 1 жыл эмнеде балам менен ээрчип жүрүп Ульяновскийде дарылаттым, карызга деле кирип кеттим. Үй таңалам деген акчам бар очу. Өнерде сатылып атат экен, кандай сонун үйбү деп сурап аткан аялды шундай жакынга айлантып. Мына белимде 4 жеримде эмнем бар, грижам. 2-нчи группалуу сахырмын. Кайсы 1888 сом менен эмнеге чыктым мен? Инвалидностька.